Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналын көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен Туркиядан келген көчөттөр боюнча сүйлөшөбүз. Бул көчөттөрдү Искендер Айдаров деген үкабыз быйылкы жылы алып келип тиккен. Багымды көрүп бериң, кандай экен, кандай өсүп аттыр, кандай кемчиликтери болуп аттыр дегенден келип азыр көрүп атабыз. Бул жер канча сотик? Искендер кел, жакыныраак кел. Шамал учуруп кетет. 11 сотик жер экен, да? Диагоналы дагы бирдей, түздүнөн дагы, турасынан дагы бирдей го бул көчөттөрүң, Жипке тизилип эккен окшойсуң. Азыр Искендердин көчөтүнү көрөбүз туугандар. Бул жерде MM106 жана M9 деген көчөттөр көбүнчө суперчиф менен кайсы сорттагылар эле? Жерамин деген алмалар. Жерамин. Ылайык ташуусуну көрүңүздөр, адаптациясы жакшы. Чүй деген жерде эле башынан көргөндө Искендердин чөпкө алдырып бергени көрүнүп турат. Мынанда биринчи бакка кирсеңиздер, сикатка деп коебуз. Азыр мынакей пырс деп бассаңыз, пырс өтөт ичине. Ичине сикатка деген нерсе жумуртка койгон. Буну акташ керек. Кышында же мерте жазда медный купорос менен иштөө берип чыгыш керек. Биздин өзүбүздүн местный сорттор кызарып, жалбырагын таштай баштаган. Түркиядан келген көчөттөрдө пока жашыл бойдон, бирок сууктун таасир эткени көрүнүп турат. Мына бошой баштаптыр, бирок көк бойдон өсүүсү жакшы. Так, тигилгенде буну чукуп кийин чөгүп кетпейби бул? Искендер. Бир аз чөккөн деп атат. Чөптөрүн оруп тазалап коюптур. Бирок туугандар, караңыздар. Бул жерде көчөттү өтө терең казгандан кийин бул жерде көчөттөрдүн бир аз чөгүүсү болгон. Бирок жакшы, жердин уровенинен түшүп кеткен эмес. Уланган жерин көрүп турасыздар, жердин уровенинде. Бир аз жогору болсо деле боло берет. Азыр деле жакшы, бирок кийин кык, көң же башка нерсе салып атып, жер көтөрүлгөндө көтөрүлүп кетет. Азыр Искендердин астына ийип 45 градус, кээ бирлер 90 градуска чейин ийилиптир. 40 сантиметр мынакей. 40 сантиметрден. Так. Өсүүсү жакшы, бүт бардыгы бирдей экен. Быйыл канча сантиметрден өстү? 1 метр. 1 метр ашыгыраак өстүрө, пышканы жакшы, тенеш. Так, мына жерден кыркылган экен. 1 метрге чейин мына ушул өскөн бөлүгүн көрүп турасыздар. Бул азыр веретена кылыпсың да бүт бардыгын, да? Биринчи ярус даяр болуп тур. Веретена болгондо туугандар, ар бир 20 сантиметр жерден аралыктан ушундай бутактарды алып чыгып кетсеңиздер болот. Ушунун баштан аяк 20 бутак коюп койсо болот да. Ошондо 3 метрге чейин, бийикке чейин көтөрө турган болсоңуздар, ошончо кылса болот. Искендер биринчи немесин көрүп алайлы. Бул азыр 3 метрге 1,5 ба? 3,50ге 1,5 эгилген. 3,50 жолу 3,50 катар аралыгы көчөттөрдүкү. 1,50ден тигилген. Азаматсың. Шашпай, зерикпей, ар бирин бирден байлап чыгыпсың да, ийип чыгыпсың. Так, мынанда биз алманын бүчүрүн көрүп атабыз азыр мынакей. Мына алма бүчүр, мына дагы алма бүчүр. Кийинки жылга уже мөмө алып баштайт экенсиң. Так. Бул жерде ката деп айтпайбыз, бирок ошентип берсе жакшы болот. Азыр эгер мынаны эртерээк ийип койсоңуздар, булар өсүүдөн калат дагы мөмөгө отуруп калат. Веретено бул арча сыяктуу болгондо, бул кыскараак болуп калат да, ошон үчүн мүмкүн болушунча жол аралыгы кеңири буяка чейин чыгара берсе болот. Алманы буяка чейин чыгарсаң, ошондо трактор менен терип кеткенге болот да. Мына жерге чейин өстүрө бериш керек мыналарды. Жамгыр жааган үчүн полиянын ичи ылай болуп атат. Мунун ичи иштөөсү жалаң мотоблок менен иштелген. Бир ушундай интенсив бакка кире турган болсоң, бир башкача сезим болот да. Ухот болот, каралган бак экени билинет. Мына ушул бутагы 4 тарапка карап чыгат. Бул азыр биринчи ярыс түзүлүп тур. 80 сантиметрден коюп кесилген.
туура. Бул жагы 1 метрге чейин өскөн. Азыр мындан да эрте жазда мына ашыкча кыйшык кеткендери алынат, же бүктөлөт, ийилет, калыпка келтирилет. Биринчи, экинчи жылы мөмөгө коюлбайт. Быйыл гүлдөдүбү, гүлдөбөдүбү? Гүлдөгөн бутактарды эмне кылдыңар? Алып таштадыңар, Жерамин деген француздук алма сорт. Биздин ушул погодага жакшы келишет. Бизде деңиз деңгээлинен 1250 метрден бийиктикте турабыз. Бизде алма жакшы болот. Жераминдин дагы кызарышы бизде сонун болот. Буюрса кийинки жылга кокус келип тартып кала турган болсо, муну дагы мөмөсүн көрсөтөм. Так, мынаке. Мына ал мөмө экен, мына ал өсүүчү. Келсең сага көрсөтөйүн. Мына ал жарып таштаган жарык турат го. Ушулардын баардыгы мына сикатка деген мына ал болот. Мына көрдүңбү? Мына ушул жашыл нерсе, азыр качат азыр. Бул суукта кача албай да калыптыр. Мына ушул нерсе жарып туруп мынакей. Ушул нерсе коюп иштейт да. Бул кийинки жазда, эрте жазда чыгып кетет анан. Азыр мына пырс-пырс деп атканда баскандагы тырсылдап аткан ушунун уругу. Эгер чөп басып кетсе көбүрөөк зыян берген ушулар да. Буну баягы медный купорос менен эрте жазда актап коюш керек. Ошондо иштей албай калат. Чөп басканда өзү көбүнчө ушундай басып кетет. Веретено деген системаны билесиздер, туугандар. Мына ошол системага салынып атат. 1 лидерлүү. Азыр мисалы үчүн ушул өсүп аткандарды эскен. Тек коюп туруп, бир аз өсүп, жарыш өскөндөн кийин буларды ийип, каалаган жагыңа ийип, катырып койсоң болот да. Ошол жакта кармалат. Суу иче турган системасын көрүңүздөр. Эки тараптуу агызылып суугарылат. 50 см аралыктан коюп тур. Бул эң бир туура. Так, мынакей. Дене сулкун бойдан. 1 метр, быйыл тигиле 1 метр өскөн. Тегиз бардыгы 1 метрден өсүп тур да. Жакшы өсүп тур, кээ бирөө 1 метрден да жогору өсүп тур. Мынал жакшы өсүп тур. Бул экинчи ярыста дагы бергенге аракет кыла баштаптыр. Бирок өсө берсе деле болмок. Кийин кайрып коюп койсо болмок. Бул жерден дагы кербовка жасала турган болсо, бул жерден дагы бутактар өсүп чыгат. Мунан учуна чейин жүрөт го мынакей. Мына сикатка жүрөт берди. Букабаш деп коебуз биз. Мына ошол нерсе уруп коюп жүрөт. Негизинен бактын акыбалы, карашы жакшы караптыр. Дагы буюрса 2 жылдан кийин мөмөгө кое бере турган болсо, бул жерден буюрса түшүмдү алып баштайт. Уч-учунан ала баштаган алманы билесиздер, учунан түйүп кармай баштайт. Эгерде бул алманы кийинки жылга кое бере турган болсо, бул алма буяка эңилип, ийилип түшүшү мүмкүн. Лидерди жоготуп алышы мүмкүн, ошондуктан учундагы алмаларды алып койсо болот. Кийинки жылга мына алмаларды кое берсе болот, азыраак. Так, бу жерде дагы жүрөт букабаш. Күзүндө Искендер НПК деп коебуз. НПКны берсең кышка болгон даярдануусу жакшы болот. НПК бул фосфор, калий, азот. Октябрдан уже азыр бере баштаса болот. Айландырып туруп, себеп койсоң, мотоблок менен иштейсиң да? Мотоблок менен быйыл иштей турган болсоң, астына берип койсоң болот. Ошо басканда тырса та басканыңызда? Үнчү жатат го. Басканда чоңдор ушундай болот, анан кичинелери болсо тырсылдабайт. Буттан анча экир болот экен. Ичиге кирип кетет. Кийинки жылга алмаң алат экен, кадимкидей. Баягы учудан алма алса, учундагы алмаларды алып коюш керек болот. Себеби бул кичикей да, жоон эмес. Бул ийилип кетет матепчи. Көтөрө ала турганга 2-ден 3-тен койсоң болот да. Кээ бирөөлөр уже мөмөгө кирип баштайт. Сонун Искен, иштериңе ийгилик. Багың жакты.
аз-маз баягы сикаткадан, анча-мынча оточоптон карап койсоң, багың жакшы экен. Бул жерге канча көчөт батты? 210. 210 штук. Ар биринен 20-30 килограммдан алсаң, демек 4 тонна алма алат экенсиң да, бу жерде буйруса, убагы келгенде. Ишиңе ийгилик.